Siz YouTube'ga эми кирип келдиңиз же болбосо YouTube канал иштетесиз. Сизде бир канча YouTube боюнча суроолор пайда болду. Туурабы? Эми биз ушул суроолорго YouTube суроо жооп рубрикасында ирети менен жооп кайтарабыз. Бүгүн биринчи суроо жооп рубрикабыз. Сиздерден келген суроолорго жооп кайтарууга даярбыз. Ал эми сиздер биздин бул рубриканы, бул мээнетти колдоп, видеого лайк басып, сактап, жакшы комментарийни калтырып, өзүңүздөрдүн YouTube'дан кызыккан досторуңузга, жакындарыңызга бөлүшүп коюңуз. Пайдалуу болот деген үмүтүм бар. Анда эмесе баштадык. Биринчи келген суроо жөнөкөй суроо, бирок жооп кайтарабыз. Арабызда жаңылар да бар. YouTube канал ачууда эмнелерге көңүл буруу керек? YouTube канал ачууда эң алгач сиз эмнеге кызыгасыз? Колуңуздан эмне келет? Андан кийин ошол кызыккан тармагыңыз боюнча же болбосо азыркы тренддеги нишалар боюнча анализдеп, өзүңүздүн колуңуздан келүүчү бир нишаны, бир теманы тандап, андан кийин каналды ачышыңыз керек. Себеби сиз теманы тандабай канал ачсаңыз, анда каналдын настройкаларында дагы каталар болот. Себеби каналдын аты, каналдын баннер, логотиби, каналдын оптимизациясы, настройкасы, тег, ключевой сөздөр, ушулар дагы сиздин тандаган нишаңызга, темаңызга байланыштуу. Ошондуктан алгач жакшы анализдеп, сиздин колуңуздан эмне келет, эмнеге кызыгасыз, жана азыркы трендтерди анализдеп, кийин канал ачасыз. Кийинки суроо. Электрон почта ачуу үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Электрон почта ачуу үчүн сиз Gmail аккаунт ачасыз. Албетте YouTube канал ачуу үчүн 18 жаштан жогору болушуңуз шарт. Себеби ошол жерде сурайт. Сиздин жашыңызды, туулган жылыңызды, күнүңүздү. Ошондо 18 жаштан жогору кылып белгилешиңиз керек. Эгер сиз 18 жаштан жашыңыз кичине болсо, анда атаңыздын, эжеңиздин, агаңыздын атына электрондук почта ачып улантсаңыз болот. Ошол электрондук почтаны албетте жазып, логинин, паролун бир күндөлүккө жазып койгон жакшы. Ошондо сиз ушул электрондук почтага YouTube канал ачкандан кийин көйгөйлөр пайда болбойт. Кийинки суроо. Кыргыз тилиндеги YouTube канал менен англис тилиндеги YouTube каналдын айырмасы эмнеде? Деген суроо да келген. Көңүл буруңуз. Кыргыз тилиндеги канал дагы, англис тилиндеги канал дагы бирдей тартипте ачылат. Бир гана каналдардын настройкалары, каналдардын аты, каналдардын ичиндеги оптимизациясы айырмаланат. Кыргыз тилиндеги канал дагы, англис тилиндеги канал дагы монетизацияга кошулат. Бирок аудиторияга карап туруп YouTube акча төлөйт. Англис тилдүү каналдарга жогору каражат төлөйт, ал эми кыргыз тилиндеги YouTube каналдарга азыраак төлөйт. Ал эми кыргызстандык аудитория сиздин кыргыз тилдүү YouTube каналыңызды көрсө, YouTube каражат төлөбөйт. Ал эми сиздин кыргыз тилиндеги каналыңызды чет мамлекеттеги инсандар көрүшсө, анда ошолордун YouTube телефонунда, YouTube'унда реклама чыгып, ошол рекламага YouTube акчаны төлөйт. Ошондуктан эстен чыгарбаңыз, англис тилдүү каналдагы, кыргыз тилдүү каналдагы монетизацияга кошулат. Бир гана алардын тапкан акчаларында айырма бар. Кийинки суроо. Мен доктормун. YouTube канал ачып иштетсем болобу? YouTube каналым кыргыз тилинде болот. Ооба. Сиз доктор болсоңуз, өзүңүздүн адистигиңизди сүйсөңүз, мыкты врач же мыкты доктор болсоңуз, албетте кыргыз тилинде YouTube канал ачып иштетсеңиз болот. Өзүңүз билген билимдерди элге жайылтып, пайдалуу видеолорду чыгарсаңыз, сиздин каналыңыз өнүгөт. Медицина тармагында дагы кыргыз тилиндеги YouTube каналдар азыраак. Кыргыз тилинде медицина тармагында дагы бир канал ачылып ишке кирсе, бул эл үчүн дагы пайда болот. Сиздин катталуучуларыңыздын саны өсөт, жакшы комментарийлер калтырылат. Албетте медицина тармагында маалымат берүүдөн мурда так маалыматтарды өзүңүз окуп чыгып, тажрыйбадан өткөн туура маалыматтарды видео катары бөлүшсөңүз, каналыңыз чоң натыйжаларга жетет. Андан сырткары сиз жеке консультацияларды дагы элден кабыл алууну баштайсыз. Себеби сизге комментарийлерде
суроолор берилет, маалыматтар берилет, сиз менен жеке байланышсак болобу деп номериңизди сурайт. Бул дагы сиздин ошол медицина тармагыңыздагы билимиңизге байланыштуу болот. Албетте кыргыз тилинде медицина тармагында канал ачып, жакшы натыйжаларга жетсеңиз болот. Монетизацияга кошулат, бирок монетизациядан азыраак каражат табасыз. Эл үчүн пайдалуу болот, жеке брендиңиз өнүгөт. Достор, мына келген суроолорго мына ушундай тартипте суроо жооп катары маалымат айттык. Биздин рубрика пайдалуу болгон болсо, албетте достор менен бөлүшүңүз. Биз кийинки рубрикаларда сиздерден келген суроолорго жооп кайтарабыз. Кандай суроолоруңуздар бар, комментарийге дагы жазып кетсеңиз болот. Ийгилик.